Урматтуу Алмаз Акымжанович, 2022 жылдын 14 ноябрда номер 621 токтому менен министрлер кабинети токтом чыгарган. Жашыл энергетика фонду депчи. Ал жерде максаты жакшы ой менен башталган, бирок азыркы күндө фонд өзүнүн толук кандуу ишин жүргүзө албай атат. Себеби ал жерде 2023 жылга 5 миллион сом акча бөлүнүптүр. Ал 5 миллион сом эч нерсеге жетпейт. Ошондой эле ал жерде өздөрүнүн специалисттери болуш керек. Ошол эле мисалы топограф болуш керек, гидролог, маркшейдер деген специалисттер болуш керек. Ошого биздин чакан КЭС куруучу ишкерлер кече комитет жыйынында дагы жыйын болуп өттү, көп нааразычылыктарын айтып атат. Толук кандуу иш алып бара алышпай атат. Ошого урматтуу президентибиздин өзүнүн түз өзүнүн тапшырмасынын негизинде көптөгөн чакан КЭСтер курулуп атат. Бирок ушул жанагы иш кагаздарын толтуруу максатында бир аз мүчүлүштүктөр болуп атат да. Ошо Нурбек Өмүрбекович протоколдук тапшырма берип, межведомственный комиссия түзүп, ошонун бир ишмердүүлүгүн карап чыкса. Ошого бир протоколдук поручение берип коесузбу, Нурбек Өмүрбекович?